Атайын комиссия шаар сөзүн шаар деп жазган. Шаар башчысы болууну кыялданган Азиз Суракматов эне тилди билет деген бүтүм чыгарды. Анда ал алгач өзүнүн программасын кагазга кол тамгасы менен түшүрүп жазды. Андан ал Борбор каланын ичиндеги жолдор жасалып жатканын айтып, дагы 200 чакырым жерди калыбына келтирүү максатын билдирди. Ошондой эле аны катарлаш жазылган текстинде транспорт маселеси жана аны чечүү жолдору дагы камтылган. Ал үчүн автобус жана троллейбустарды алып келип, жол тыгынын азайтууга болот. Анан дагы ал шаарды жашылдандырып, каланын чет жактарындагы жарыктандыруу маселелерин чечкиси келет. Экология маселени чечкенге азыр шаарды көбүрөөк жашылдандырууга аракет кылышыбыз керек да. Ошого 45-50 миң бак дарактарды тигиш керек. Анан 15 миңден ашык бадалдарды тигиш керек. Андан нары шаарды чет шаардын жактарын жарыктандырууга. Азыр биз жанагы эски шамдарды диоддук шамдарга өткөнгө аракет кылабыз. Анан дагы бир айтканы, жолдорго, көчөлөрдүн кесилишкен жерине жана мектептерге жакын жерлерге видео байкоо орнотулат. Ошондой эле көптөн бери айтылып келген Таштанды полигонунун көйгөйүнө дагы кайдыгер эмес экендигин, жаңы аймак ачылып, ошол жака которуу планы бар экендигин билдирди. Азиз Суракматов сынактан соң журналисттердин суроолоруна дагы жооп берип жатып, Елизавета курулуш компаниясына тийиштиги бар экендигин айтты. Аны менен катар эле мэрликке сунуштоодо КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун тийиштиги бар жогу жөнүндө дагы үн катты. Бишкек шаарынын СДПК фракциянын түштү талабы. Анан өзүңөр билесиңер, Иса Өмүркулов жогорку кеңештин депутаттарын СДПК фракциянын лидери. Ошондо может консультация болгон, аны мен билбейт. Бишкек шаарынын мэрдик кызматына талапкердин мамлекеттик тилди билүүсүн аныктоочу комиссиянын төрагасы Бектурсун Байсабаев Суракматовдун тил билимине 4 деген бааны койгондугун жашырбайт. Бирок комиссиянын бардык мүчөлөрү бир добуштан билет деген бүтүм чыгарды. Кол жазмалары дагы ар кандай экен, кээ бир жерде мындай туура эмес дейин десең туура. Анан эми мындай орус тилдүү мектепти аяктаса керек. Мен караган жерлерде жанагы тиги өнүктүрүү деген жерде биринчисинде үй деп жүрүт, экинчисинде у болуп калыптыр. Эми созулма үндө болуш керек, анан кайра тиги куйругун алып коюптур дегенде кайрасын катасын өзү. Мен 4 койдум. Жаса билет деген тиги койдум. Анткени ошондой болор болбогон 1-2 жер экен. Маны ката деп эсептебесе болот. Анткен менен талапкердин текстинде ката жазылган сөздөр четтен көзгө урунат. А дегенде эле шаарды шаар деп, ашуунду ашуу деп жазганы даана окулат. Бирок комиссиянын мүчөлөрү ал сөздөр тексттин башка жеринде туура жазылганы себептүү ката деп деле эсептебейт экен. Мына шаардын деп турат агайым. Жок, эми ал тиги шаар деп биякта турат. Шаар деп биякта турат. Ал ката болуп эсептелбейт. Мен айтып Мисалы Суракматовдун Бишкек шаар эмес, Бишкек шаарын болот. Таандык мүчө бар да. Шаарды өнүктүрүү боюнча программасы туура. Бишкек шаары деп болбойт да, Бишкек шаарын болот да. Силер тиги эмнени айтканы келип атат? Кошумчалай кетсек, Бишкек шаарды кеңештин көпчүлүк коалициясы көрсөткөн жалгыз талапкер Азиз Суракматов буга чейин жогорку кеңештин жана шаарды кеңештин депутаты дагы болгон. Ошондой эле Бишкек мэриясында дагы кызмат кылган. Талапкер болгонго чейин ишкердик менен алектенип келген. Түмөнбай Абдинабий уулу, Марал радиосу.